УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Оштогу Төлөйкөн ипподромундагы көкбөрү боюнча финалдык оюндан кийин чагым уюштургандар жазалана тургандыгын билдирди. Ал аталган окуяга байланыштуу түндө кайрылуу жасаган. Кечээ көкбөрү боюнча президенттин кубогунун финалында таластан барган ынтымак командасы Оштун достугун 2-1 эсебинде утуп алган. Беттеш учурунда калыска нааразы болуп жаткан күйөрмандар чуркап чыгып ызы-чуу жараткан. Ошондой эле ал элдин ортосунда бүлүк салгысы келгендерди кыргызстандыктар өздөрү жазалашы керек деген кошумчалады. УКМК төрагасы элде чагымчылдыкка алдырбай ынтымакта болууга чакырган. Милициянын маалыматына ылайык Төлөйкөн ипподромунда өткөн көкбөрү боюнча президенттин кубогуна 40 миңден ашуун көрүүчү келген. Финалдык беттеш аяктарда көрүүчүлөр калыстын чечимине нааразычылыктарын билдирип, аларга карата бош желим бөтөлкөлөрдө ыргытышкан деп айтылат маалыматта. Милиция окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Ошол ынтымагыбызды бузганга аракет кылгандарды биз жазалайбыз. Кыргыз элибиз өзүбүз жазалашыбыз керек. Ошол ынтымакты бузган провокаторлорго алынып, кошулуп кетпегиле. Кошулуп кеткендер кээде чыгып атат. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына мага бүт маалыматтар келип атат. Азыр мына түнкү саат 12 болду. Баарыбыз жумуштабыз, иштеп атабыз. Ошол элдин коопсуздугун, тынчтыгын сактайлы деген максатта. Ар түрдүү провокаторлорго эскертүү иретинде айтып коеюн. Жана өзүмдүн ушул атуулдук милдетим катары кайрылып айтып коеюн. Урматтуу кыргызстандыктар, андай ачуулукка алдырбаңыздар. Биз баарыбыз бирге болууга милдеттүүбүз. Себеби бир кыргыз деп, кыргыз жери деп, кыргыз эли деп кан төккөн жаш балдарыбыздын алдында эмне деп жооп беребиз? Ат оюнун ойноп, бири-бирибизбен мушташып кетип, тытышып кеттик деп жооп беребизби? Ал балдарыбыз ошол 18-20 жаштагы, 25 жаштагы балдарыбыз ошол эле таластык дастаныбыз, Ошту куланыбыз, кечээ эле жанын берип коргогон элибизди, жерибизди коргоп жанын берип атат жигиттерибиз. Биз элибиз, журтубуздун тынчтыгын сактаганга милдеттүүбүз, дагы бир жолу айтып коеюн. Опузала пара алып жаткан жеринен башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Аны менен табакташ болгон дагы бир шериги кармалган. Алар тергелип жаткан кылмыш иши боюнча маселени оң тарапка чечип берүү үчүн чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн бир нече жолу опузалап пара талап кылышкан. Тергөөчү майордун $8 000 параны экиге бөлүп берүүнү айтышкан. $4 000 Ош шаарында атайын ортомчу аркылуу өздөштүргөндүгү маалым болду. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси опузала пара талап кылуу боюнча облустук башкы башкармалык иш козгогон. Учурда прокуратуранын тергөөчүсү жана анын шериги Жалал Абад шаардык сотунун чечими менен УКМКнын Жалал Абад областындагы башкы башкармалыгынын тергөө камак жайына 2 айга камакка алынды. Бүгүн 1-сентябрь транспорт турак жай жана үй жанындагы жер участогуна салыктарды төлөө мөөнөтүнүн акыркы күнү. Бул туурасында салык кызматы эскертти. Салыктын акчаларын банктардын кассаларына, почта бөлүмдөрүнө, ошондой эле төлөм пост терминалдары, аны менен катар эле төлөм карталары, мобилдик жана интернет банкинг аркылуу төлөөгө болот деп айтылат маалыматта. Төлөмдөр же салыктын түрлөрү боюнча кандайдыр бир түшүнүксүз суроолор жаралса, 116 номерине кайрылсаңыз болот. Бүгүн 1-сентябрда мамлекет башчы Садыр Жапаров менен Россиянын президенти Владимир Путин Россиялык 3 мектептин курулушуна старт беришет. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматынан кабарлады. Президенттердин видео байланыш аркылуу Бишкек, Баткен жана Караколдогу мектептердин курулушун баштоого старт беришери айтылды. Ошондой эле Путин видео байланыш форматында Россия Федерациясынын 5 аймагында жаңы жалпы билим берүү мекемелеринин ачылыш аземине катышат. Буга байланыштуу Россия Кыргызстанга 9 мектеп куруп берери айтылды. Алардын биринчилери 2025-жылы ишке берилери күтүлүүдө. Жыл сайын 3 мектеп салынып турат. 9 мектептин баары бирдей стандарт менен курулат. Ар биринен кеминде 3 гектардан жер бөлүнгөн. Бул мектепти куруунун бул жолду баасы 500 миллион рубль.